Милиция кызматкерлерине каршылык көрсөткөн жалаңач аял жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеого лайк басып, каналына мына минтип катталып коюңуз. Ошондо гана сиздер дүйнөлүк жаңылыктардан кабардар болуп турасыз. Токмок шаарынын тургуну Нурлан Ынкыбаев Токтоболотович Сокол медиага өз арыз муун айтып кайрылган. Анын айтымында Токмок шаарында жайгашкан Свободская 170 ижарага берилген үйдө бир нече маселеге туш болушкан. Үйдүн ээси Орус улутунда Ольга аттуу жаран үйүн ижарага берген. Ижарага берилген үйдүн абалы өтө начар абалда болгондуктан Нурлан Ынкыбаев жана ижарага алынган үйдө чогуу туруп жаткан адамдар менен биргеликте үйдүн алдын цементтеп, үйдүн ичинде кичи ремонт жасап коюшкан. Ижара үчүн айына 5000 сом мөлчөрүндө акча төлөп, үйдүн ээсинин койгон талаптарын аткарып жашап келишкен. Бирок үй ээси Ольга айым ижарачылар менен болгон келишимди бузуп, үйгө өзүнүн экинчи ачкычы менен кирип, ал жактагы баалуу буюмдарды сатып, үйдө жашап жаткандардын операцияга деп чогултуп жүргөн акча каражаттарын өзүнө каратып алган. Ал эми жабырлануучу үй бүлөсү менен көчүүдө калган. Айла жоктугун кечинде паркка барып, ошол жакта уктап, эртең менен таң атпай туруп кетип жатабыз. Паркта уктай берип, өзүм да ооруп калдым. Үй бүлөмдө мен гана иштечүмүн деп билдирди жабырлануучу. Жабырлануучу Нурлан Ынкыбаев Токмок шаарынын милиция бөлүмүнө прокуратурага кайрылышканында эч кандай реакция болбогондугуна нааразы болушкан. Маалымат булагы Сокол медиа. Вот так она делает вообще. Ассалому алейкум, Мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз. Регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз. Базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7 936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Балыкчыда кырсык катталып бир нече адам жабыркады. Өскөл облусунун Балыкчы шаарында 3 унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Алардын айтымында кырсык бүгүн 4-август күнү саат 11:30 чамасында Балыкчы шаарынын Сораклет көчөсүндө 3 унаанын катышуусунда болгон. Жеринде тез жардам кызматынын кызматкерлери иш алып барышууда. Кырсыктын кесепетинен канча адам жабыркагандыгы боюнча маалымат бериле элек. Маалымат булагы Турмуш. Үйүнө жеткирип коебуз деп экөө тең зордукталыптыр. Ысыкөлдө жоголуп кайра табылган кыздын апасы үн катты. Каракол шаарынын 26 жаштагы тургуну 4 күн изделип Түт районундагы айылдардын биринен кашардан табылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Имплантация жасайбыз. Протездөө, металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Байланыш номеру +7 925 103 22 55. Айылдардын биринен кашардан табылды. Тайынсыз болгон кыз зордук зомбулук көрүп оор абалда болгонун апасы Темирбекова билдирди. Анын айтымында кызы экинчи топтогу тубаса майыптыгы бар. Ал 29 июль күнү боз териден түпкө кетип үйүнө кайткан эмес. Кызым ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелгендиктен ал жакшы сүйлөй албайт. Жашы 26 болсо да кичинекей өспүрүм кыздардай эле көрүнөт. Негизи ал түпкө тайынесине барып турчу. Апам жайкысын боз терде соода кылып, кызым 4-5 күнгө тайынесине барган. 29 июль күнү үйгө кетем дегенен агамдын баласы Ананьев Каракол маршруту менен кечүү коомдук унага салып жиберген. Кызымдын айтымында ал чак түштө түп айылына жетип, үйдөгү ит мышыкка тамак берип, бир аз эс алып алып, анан Караколго чыккан экен. Ал арада түптө тайынеси жашаган жерде мурда бир кыз менен таанышып, куру болуп жүрүп, экөө ошол күнү жолугуп сейилдеген экен да. Кечки мал Караколго чыгат. Караколдо маршруттук унаа менен жетип, базар жактан түшкөндө эки жигит үйүнө жеткирип коебуз деп унаага күч колдонуп салып кеткен экен. Алар АН жана БМ аттуу жарандар. Бул жигиттер менен кызымды мурда курбусу телефондон тааныштырган экен. Ошентип 29 июль күнү үйгө алып барбастан ак сууга барып, сууга телефонун ыргытып, экөө тең зордуктаптыр. Андан кийин түптөгү кашарга алып барып, дагы зордуктап, тамак жасатып, мал бактырып, ачка коюп
сабаган экен. Ошентип милицияга арыз жазып, бизде кошул, бизде деп 1-августта Токтоян айылындагы кашардан таптык. Эми кызымдын абалын көрүп, эне катары чыдай алган жокмун. Бутунун томугу сынып, башы чайкалып, денесинде тытылган көк ала тактарды көрдүк. Зордуктоо фактысы боюнча аны гана тишектүү катары камакка алып, кылмышка катыштыгы бар экен. БМ боштондукта жүрөт. Бул ишти акыйкат карап күнөөлөрүнүн жазасын алуусун мамлекеттик органдардан талап кылат элем, деди Тимирканова. Учурда зордуктоо фактысы боюнча тергөө жүрүп жатканын ОИБтин басма сөз кызматы тастыктады. 2024-жылдын 29-июлда Каракол шаарынын 1978-жылы туулган ТК аттуу тургуну ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген кызы 29-июлда Бостерден Караколго чыккан боюнча дайынсыз болуп жатканы тууралуу Каракол ШИИБке арыз менен кайрылган. Издөө иштеринин натыйжасында 1998-жылы туулган АА Түп районундагы айылдардын бириндеги кашардан 1-август күнү табылган. Ал эми 2-август күнү ТК аттуу жаран кызы зордукталганы боюнча милицияга арыз менен кайрылган. Аталган факты Түп районунун орун алганына байланыштуу иштүү ПРИИПке өткөрүлүп, териштирүү иштери жүргүзүлүүдө. Зордуктоо фактысы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, жыйынтыгы күтүлүүдө. Ал эми кылмышка шектүү катары Каракол шаарынын 1993-жылы туулган АН аттуу тургуну убактылуу кармоочу жайга киргизилди деп айтылат маалыматта. Маалымат булагы Турмуш.